Жомоктогудай круиздик эс алуунун артыкчылыгы жана кемчиликтери менен бөлүшө кетейин. Бул Korean Cruise City компаниясында иштебейм, бирок деги эле буга чейин Европа, Америка жана көптөгөн мамлекеттерде эс алып жүргөн анча мынча эс алуучу катары дагы өзүмдүн бир пикирим менен бөлүшөйүн дедим. Круиздик эс алуу албетте бул өтө кооз, орусча айтканда роскошный эс алууларга кирет экен. 5 жылдыздуу отелдин деңгээлинде ичиндеги баардык шоу программа, кызмат өтөгөндөр, ашканасы, жанды музыка, баардык спорт зал, казиного чейин керек болсо бар экен. Түнкү 3-4 чейин таң аткыча деле жүрө берсең болот экен. Лайнердин ичинде күнгө эртең менен турсаң жаңы программа, бир күндө 51 программа каралган экен. Ошондо 24 саат болсо ар бир жарым саатта эң кымбат Сваровский тепкичтери менен басып, өзүнчө эле бир Мерлин Монроунун заманына түшүп калгандай бир керемет жанды музыкаларды угуп, бир өзгөчө бир эс алуулардын бири болду. Эми кемчиликтерин айта кетсем, албетте бир күн берилет экен. Таң аткандан кечке чейин лайнерге кайра келип калышың керек. Ошол себептен ар бир локацияны бир шаарды бир 7-8 саатта көрүүгө мүмкүн эмес экен. Себеп дегенде чоң группа менен жүрөсүң, баягы баардыгыңар кирип кайра чыгып, ошол себептен ар бир шаардын бир кооздугун ошолорду сиңирип жетишпей, баягы өтө ылдамдыкта жүрөт экенсиң. Негизи эле круиздик эс алуу кымбат эс алуу деп эсептелинет. Себеп дегенде сиз кошумча билет аласыз, виза жасайсыз, кошумча чай пулдар, Wi-Fi'га төлөйсүз. Ошентип отуруп баягы албетте табитке жараша, бирок эң минималдуу эсептегенде деле ушул Персидский заливке баруу бир адамга $2,500 толук айланат экен. Эгер сиз үй бүлөңүз, балдарыңызды алсаңыз, албетте көбүрөөк акча сарпталып калат экен. Анан өтө кыймылдагы эс алуу болуп эсептелинет экен. Эгер сиз бир шаарды шашпай кыдырып, ар бир жакшы локацияларын көрүп, эс алып, бир сиңирип келемсеңиз, жок, бул жерде чоң группа менен барасыз, шаарды шашуушуп көрөсүз, кыймылда баягы болгон өтө тездик менен жүрүп, тез көрүп, баарын тез бүтүрүп, тез кечинде келип калыш керек экен да. Ошол себептен ошондой кемчиликтери бар экен. А так бир көргөнгө жан бермек дегендей, кыргыздарда деги эле ошол Титаниктин атмосферасына түшкүңүз келсе, ошондой бир байлардын жашоосун көрүп, байлардын кийингендери, 80-90 жашка карабай шиш такаларды, сонун көйнөктөрдү кийип алып кечки вечеринкаларга түшөт. Ошол нерсеге рахаттанып, өзүнчө эле бир Роуз менен Джектин жашоосун бир айланып келгим келет десеңиздер, албетте круиздик эс алууну сөзсүз көрүүнү сунуштайм. Бул да өзүнчө бир керемет рахаттануу экен. Жашоо, ар дайым айтып келем, жашоо один раз, ансандай рахаттанып жашашыбыз керек. Саякат бул өзүнчө да бир адамды өзгөртүүчү нерселердин бири.